Урматтуу катышчылар, жыйынтап айтканда, балдардын гармониялы өнүгүүсү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты бойдон калат. Балдардын укуктарын коргоо, аларды камкордукка бөлөп, коомго пайдалуу инсан болуп калыптаныш үчүн шарттарды түзүү ата-эненин гана эмес, мамлекеттин, жергиликтүү бийликтин жана коомчулуктун иши, милдети, парзы. Кыргызстандын өкмөтү балдардын өнүгүүсү, үй бүлөсүнүн материалдык абалын жакшыртуу, аларга социалдык колдоо көрсөтүү жана коргоо үчүн татыктуу шарттарды мындан ары дагы бекемдейт. Урматтуу мекендештерим, Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн стратегиясында адамды өнүктүрүү, анын потенциалын ачуу негизги приоритет катары каралган. Бул стратегиянын приоритеттери Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык күн тартибинин бардык талаптарына дал келет. Стратегияны ишке ашыруунун алкагында төмөнкүлөрдү камсыз кылуу өкмөттүн милдети. Саламатты сактоонун, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана жогорку технологиялуу медицинаны жайылтуу. Мектепке чейинки жана мектепке билим алуунун жеткиликтүүлүгүн толук камсыз кылуу. Бардыгына тең социалдык коргоонун минималдуу стандарттарына кепилдик берген социалдык колдоо системасын түзүү. Баланын эрте өнүгүүсү, анын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо, балдар үчүн туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарын жетүү бардык бийлик бутактарынын, жергиликтүү бийликтин, коомдук уюмдардын артыкчылыктуу милдеттери болуп кала берет.